үй бүлөсүн жоготуп жетим калган балакайды мына мен багып алат элем дегендерди учак кулаган жердеги куткаруучуларга кофе ташып, чай ташып, тамак ташыган жөнөкөй жарандарды көргөндө көбүбүздүн жүрөгүбүз элжиреп, элдин ошондой пейилине ыраазы болуп, не кылаарды билбей көбүбүз ыйлаганыбыз дагы чын. Баары бир тең дагы ошол 16 январь күнкү жоготуудан, кайгыдан эл запкы тартып, моралдык жактан сооротор, көңүл айтар, кайрат берер бир символдук таяныч издеп турганда, ошондой учурларда журттун атасы деген символикалык вазифаны аткарууга тийиш болгон Атамбаев Алмазбек Шаршенович деген киши элге, журтка деги бир көрүнбөй, кырсык болгон жерге кечигип болсо дагы басып барбай, бирок дагы басма сөз кызматы аркылуу текст түрүндө көңүл айтып, аза күнүн жарыялап тим болгону өтө бир түшүнүксүз, өтө бир чалагайым, өтө бир кайдыгер кош көңүл иш болду. Балким ал көпчүлүк көзүнө көрүнүп кайгырууну туура көрбөй, үйүндө эшик терезесин бекитип алып, же эл көзүнө көрүнбөй ээн жерге барып алып, шолоктоп ыйлагандыр. Эгер чындап эле ошенткен болсо, жеке адам катары, инсан катары, эми аныкы деле туура. Ар ким жан дүйнөсү каалагандай кайгырат да деп туура эле түшүнүүгө болор эле. Бирок ал СДПКнын депутаты Иса Өмүркулов айткандай, бүтүндөй бир журттун атасы, мамлекеттин атасы да өз элин капыстан кырсык тооруп, кайгы чалып турганда басып келип, жетим калган баланын маңдайынан сылап койсо, жакынын жоготкон үй бүлөлөргө барып, Куран окуп, өз оозу менен кайрат айтып, айланайын элим, мен аягына чейин силер мененмин, сабыр кылгыла деп койсо, кандай чоң дем, не бир зор кубат болот эле деген ой. Президент өкмөткө тапшырма берди, президент баланча миң акча бөлдүрдү, президент кырсыктан жабыркагандар тууралуу толук кабары бар, президент баарын көзөмөлдөп турат деген расмият жыттанган маселе, бул таптакыр башка маселе. Бул анын кааласа дагы, каалабаса дагы аткарчу түздөн түз иши, жумушу, эл астындагы милдети. А мен айтып аткан маселе жөн эле бир адамдык сапат, адамгерчилик мүнөз тууралуу болуп атат. Президент болобу, падыша деп аталабы, жанагыдай кайгыны укканда баардык зарыл ишин жыйыштырып, кырсык болгон жерге жетип барса, президент ушуну туура эмес кылды, барбай эле койсо болмок деп ким айтмак? Эч ким айтмак эмес. Мына ушул жагынан биздин президент өтө чоң осолдук кетирди. Өтө бир чоң калпыстык кетирди. Эми президентти бир беткей ракурстан туруп алып эле жаман көрө бербей, эмне үчүн ал кырсык болчу жерге барбай калышы мүмкүн деген ушундай бир суроонун изи менен бир аз ойлонуп көрөлү. Негизи ошол кырсык болорго чейинки мезгилде убакытты карап көрсөк, президенттин расмий сайты 5 январда президент Алмазбек Атамбаев Кытай Республикасына учуп келгенин жазды. Сапардын алкагында президент Алмазбек Атамбаев Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушат. Мамлекет башчылары Кыргыз-Кытай мамилелеринин олуттуу маселелерин, анан эки тараптуу кызматташтыктын кеңири бир тармагы боюнча өз ара аракеттешүүнүн болочок пландарын талкуулашат. Ошондой эле эки тараптын кызыкчылыктарына тиешеси бар эл аралык жана регионалдык маанидеги маселелер боюнча пикир алмашат деп
мына ушундай нерселерди жазды президенттик сайт. Мына ошондон кийин 2 күндөн кийин 7 январда президенттин сайты Кытай Эл Республикасына жумушчу сапары аяктаган соң Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев 2017 жылдын 9 январынан 14 январына чейин бир аптага эмгек өргүсүн алды. Мамлекет башчысы мына ушул кыска мөөнөттүү эмгек өргүсүн Кытайда үй бүлөсү менен бирге өткөрөт деп дагы жазды президенттик сайт. Президент Кытайга өзүнүн учагы менен учуп барып, Кытайдын жетекчилиги менен жолугуп, анан бир жума эс алганы Кытайда калып калса, аны менен барган делегация мүчөлөрү каяка кетти? Кайда кетти? Качан Кыргызстанга келди? Эмне менен келди алар? Тиги Кытайда учак эгер калып калган болсо, анын аэропортто турган ар бир күнү үчүн аренда акысына канча акча төлөндү? Бул туурасында президенттин расмий сайтында эч бир мындай маалымат жок. Мына алалы Жапонияда мамлекеттик, өкмөттүк бир жетекчилер кайсы бир чет мамлекетке барбасын, алар кандай транспорт менен барат? Мисалы мына поезд менен барабы, учак мененби, канча күйүүчү май кетет ага, анан кайсы мейманканага конот, анын баасы канча, ал жакта нече суммадагы биринчи, экинчи тамактарды жейт, десертке эмне согунушат, айтор бүт баардык маалыматтарды журналисттер алдын ала эле биле алышат Жапонияда. А бизде кандай болду? Кытайда президент Атамбаев жана анын жубайы баш болгон Кыргыз делегациясына расмий 2 күнгө канча каражат кетти? Учакка канча сомдук май короду? Тамак ашына мамлекеттик акчанын канчасы кетти? Бул боюнча президенттин аппаратыбы же болбосо ошол эле басма сөз кызматыбы унчугушпайт. Эгер журналисттер же мейли ошол жарандык коомдун өкүлдөрү чуу чыгарып сурап калышса, алар тапчуну таап, жасачууну жасап, отчетту даяр кыла коерунда эч бир шегим жок. Атамбаевдин 6 күн Кытайда эс алып жүргөн күндөрүн эми макул, а кишинин жеке иши деп коелу. Бирок эске алчу нерсе, коомчулукка маалымат ачык так берилбесе, мамлекет башчысынын каерде эмне кылып жүргөнүн табышмактатып, туңгуюктатып жүрө берсе, эл арасында президент башы менен башка өлкөдө ошол жакта калып кетип, туристтен бетер жүрүп алды. Жанагы учактын ичиндеги товарлар Атамбаевдики имиш. Президент инсульт болуп, ошон үчүн жакын чөйрөсү аны жаап жасырып жатат экен деген сыяктуу ушундай чындыгы жалганы белгисиз ушундай бир имиш сөздөр күчөй береринде эч бир күмөн жок. Атамбаев Кытайда үй бүлөсү менен 9-нан 14 январга чейин эс алса, 16 январда Кытайдан Гонконг шаарынан учкан товар жүктөлгөн учак Бишкекке коноюн деп барып, капелет жарылып атса. Ал учак менен Атамбаевдин Кытайдагы бир жумалык эс алуусунун логикалык бир байланышы барбы же жокпу деп суроо коюунун өзү албетте туура эместир, бирок көп туңгуюк суроолор болбошу үчүн президенттин чөйрөсү коомго ачык болушу керек. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, президент Кытайга учкан самолетта, ага куюлган керосиндагы расмий жолугушуу күндөрүндөгү президент жана анын коштоп баргандардын жегени, ичкени, мейманканага жаткан чыгымдары дагы мамлекеттин, демек элдин чөнтөгүнөн чыгып жаткан акча экенин унутушпаса. Саламатта калыңыздар.